Assalamu alaikum Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, Адилеттүү жарандар каналынын көрүүчүлөрү, достору жана хейтерлери. Бүгүн биз Шопоков көчөсүндө турабыз. Силер билгендей, бул жагы уже Фурманов көчөсүндөн Горький көчөсүнгө чейин асфальт салынып бүткөн. Мына уже жакында Горький көчөсүнөн баштап тиги МРЭОго чейин асфальтталып башталыптыр. Бул биринчи кабатыны, биринчи слоюну салган окшойт. Себеби көрүп турам, дагы место бар экен, 2 слой болсо керек бул. Мына көрөйлү, мына тротуарлар уже МРЭОго чейин жанагы болуп калыптыр, жасалып. Негизи буну бир 5-6 күндө эле бүтүрө турган иш, ноябрга чейин бүтүрөбүз деп атат. Бирок аракет кылса ноябрга эмес, бир 10-15 күндө эле бүтө турган иш калыптыр бул жерде. Азыр бир аз айдап көрөйлү. Мына тротуары тегиз, жакшы. Адамдар баса турган болуп, эми бул жакка чоң дарактарды эгип койсо, тез өсө турган дарактарды эгип койсо, батыраак чоңойсо жакшы болмок. Бул жакта калыптыр дарактар. Мына жаңы эле асфальт экен. Бүгүн жасаган окшойт, майрамга карабай ишке чыгып жасаган окшойт. Себеби көрүнүп турат, жаңы асфальттыкы. Тигинде адамдар асфальтка жармашып калбасын, пут кийимдери жармашпасын деп картон ташап коюптур жолдо ал жагы бул жагы өткөрүш үчүн. Могул жерде канализационный люк бар экен. Шаарды ичи толук эле ушундай жолдор болсо гана кеңири, и мындай адам баса турган тротуарлар жакшы. Мына мен айткан картондорду ойноп жүрөт, секирип жаш балдар. Азыр могул жер МРЭОго келип токтоптур. Көчөнүн атын унутуп атам. Ошонун ар жака дагы бир 200-300 метр эле калат экен. Жакын. Көрүнүп турат, светофор ошол жерге чейин болуш керек. Асфальтчу. Мына бул Луна мамлекеттик мекемеси Жалал Абад аймактык бөлүмү дейт. Мына ар жака ашы барса бир 200 метрдей эле жер калыптыр. Ошону батыраак кылып берсе, ноябрга чейин чозбой вообще сонун иш болмок. Шопоков көчөсү.